Ассаламу алейкум мекендештерим, амансыздарбы? Баарыңыздарга Америка Кошмо Штатынын Иллиной штатынан жалындуу салам. Биз азыр трафикте турабыз. Ошол убакытты пайдаланып, сиздерге бир чакан видео тартылайын деп жатам. Өзүңүздөр билгендей, ушул Иллиной штатынын Чикаго шаарында мекендештерибиздин көбү жашап, иштеп жатышат. Астыда күн дагы тийип атат. Достор, мен бир 2 күн мурун атайын бир конкурс жарыялагам. Азыр конкурс өтүп жатат. Мен жыйынтыгын чыгарайын десем, көптөгөн мекендештер мага айтышып, биз жаңы эле көрдүк, кичине убакыт бериңиз, биз дагы ырларды чыгарып жатабыз деп. Менде сурангандан дагы бир, жок дегенде 1 же 2 күндөн кийин жыйынтыкты чыгаралы деген ойго келдик, достор. Абдан сонун нерсе болуп жатат. Мен ушул конкурсту баштаганыма абдан сүйүнүп жатам. Анткени дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы, булуң бурчунда жашаган биздин боордоштор, биздин туугандар, биздин мекендештер ушу Америка Кошмо Штатында жашаган ар бир мекендештерге арнап өзлөрүнүн чын жүрөгүнөн чыккан ыр саптарын видеонун астына коюп жатышат. Мен убакыт болгондо дагы абдан сонун ушундай керемет ыр саптарын окуп рахат алып атам, достор. Ушул чыгарылып жаткан ырлардын бардыгы бул мигрант мекендештерибизге арналат. Именно ушул Америка Кошмо Штатында жашап эмгектенип жаткан ар бир мигрантка арналып жатат. Мигрантты ар кайсы кишилер ар кандай түшүнөт. Кээ бирөө жакшы ой менен карашат, кээ бирөөсү жаман ой менен карашат. Бизде баягы акылдуу, акылман ата-бабаларыбыз калтырып кеткен абдан жакшы макал лакаптар бар да. Колдо бар, алтындын баркы жок дейт. Анан өзүңүздөр билгендей, менин оюмча, бул только менин оюм, мекендин ыйыктыгын ушул өзүнүн мекенинен алыс жүргөн мигранттар көбүрөөк билеби деп ойлойм. Анткени эми Кыргызстанда жашаган баягы биздин жарандарга, биздин мекендештерге бир көнүмүш адаттай болуп калат да. Өзлөрүнүн үйлөрүндө эртең менен жумушка барышат, кечинде келишет, көп көңүл бурулбайт. Дүйнөнү кыдырып жүргөн мигранттардын оюнда мекени ар дайым. Эртең менен турса дагы, тамак ичсе дагы, иштеп атса, эс алып атса дагы мекени элестеп, кусалык, сагыныч ар дайым коштоп турат да, достор. Анан ушул бизге арнап Америкада жашап жаткан, Чикагода, Филадельфия, Синсинатиде, Нью-Йоркто жашап жаткан биздин мекендештерибизге арнап жүрөктөн чыккан ыр саптарын арнап жаткан мекендештердин арасында мектеп окуучулары бар, студенттер бар, биз курактуу жигиттер бар, эжелер бар, апалар бар, аталар бар. Ушул ырлардын бардыгы азыр окулуп жатат, кийин окулат. Бул Америкада жашап жаткан мигрант бир туугандарга дем күч бериш керек. Ким билет, ушул ырлардын арасынан кийин биздин оончулар бая колдонуп ырларды да чыгарып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бириңиздерге абдан чоң рахмат жана ыраазычылыгымды билдиргим келет. Достор, мекендештер, абалар, аталар, эжелер, карындаштар, сиздерге абдан чоң рахмат. Анан негизинен алганда биз конкурсту ким көп лайк алса, ошол 2 мекендешибизди тандайбыз дегенбиз. Анан арасынан мен дагы сурангам, анан арасынан дагы көптөгөн мекендештер ой пикирлерин калтырып айтып жатышат. Ырларды маанисине караңыздар. Баягы төп келген ырларга лайк коюңуздар дейт. Ошентиш керек, достор. Эми биз түшүнөбүз.
ыр саптарын жиберип жаткан мекендештердин арасында мурдатан бери ыр жазып жүргөн, ыр чыгарып жүргөн мекендештер бар. Ушул мигрант бир туугандарыма ой пикиримди билгизип, жүрөктөн чыккан ыр саптарын жазайынчы деп жаңы жазып жаткан биздин мекендештер бар. Баардыгыңыздарды түшүнөбүз, баарыңыздарга чоң рахмат. Анан ушул видеодо бир сураныч катары ушу именно Америкада жашап жаткан мекендештермен бир сураныч кылып кетет элем. Бул ыр саптардын баардыгы сиздерге арналып жатат. Сиздерге дең соолук каалап жатышат биздин мекендештер. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалап жатышат. Сиздерге ак жол каалап жатат. Өңгүлө, өскүлө деп атат. Мекенибизге аман эсен кайтып келгиле деп сиздерге арналып жатат. Ошон үчүн бул ыр саптарын жазып жаткан мекендештердин арасында жана эле айтпадым, арасында студенттер бар. Стипендиясын тияка чойсо тияка жетпейт, мияка чойсо мияка жетпейт. Бир 20 доллар, 30 доллар пенсияга жашаган биздин ата-апалар бар. Кээ бир жумушу жок биздин туугандар бар. Ошон үчүн эми бул жакта иштеп атасыздар. Сиздерге ийгилик. Америкада жашап аткан бир туугандарым, кааласаңыздар 1 сааттык, кааласаңыздар 2, кааласаңыздар 3 сааттык бир эмгегиңиздерди ушул сиздерге ыр арнап жаткан апаларга, эжелерге, инилерге, мектепте окуган кичинекей биздин келечектеги жаштарга бир көңүлүн көтөрүп, ошол чыгарган ырларын баалайм десеңиздер, мага 917 544 42 54 номерине зеле менен анча мынча каражат которсоңуздар болот. Эгер кааласаңыздар, мен ошол которгон мекендештер болсо аты жөнүңүздөрдү айтып, сиздерге ыраазычылык билгизип, эмдиги видеодо биз жыйынтыкты чыгарабыз. Ошондо анан жарыялап коебуз. Ушул мекендештерибизге рахмат. Мекендештер, сиздер деген жакшынакай каалоо тилек жаздыңыздар. Биздин мекендештер сиздерге рахматын айтып жатат деп. Анда мекендештер, эми мына өзүңүздөр көргөндөй кичине трафик болуп акырындан айдап баратабыз. Мекендештер кечирет болуш керек. Мен могул жерден ошол ыр саптарынын арасынан мен тандаган эле жокмун. Бир жакшынакай бир ыр саптары болсо окуганга аракет кылып көрөлү. Эми кандай болот экенин билбейм. Такалып калсам кечирип коюңуздар. Акырындан жылып бартабыз. Мекендештер көптөгөн жакшынакай ырларды жиберип жатышат. Мына мисал эле келтирип коеюнчу сиздерге. Ушундай жакшынакай каалоо тилектерди сиздерге Америкада жашаган мекендештерге арнап жатышат. Алыстасың досум менин, боордошум, ар убакта Кудай сени колдосун. Керек болсо Чикагодай чоң шаарда ак калпактын эстелиги орносун. Нью-Йорк сымал Бишкегибиз өнүгөт, ала тобуз ак каарларга көмүлөт. Алыс жактан ысык көлдү карасак Айтматовдун ак кемеси көрүнөт. Филадельфия эркиндиктин шаары болсо, баткенибиз ар дайым шаңга толсо, мигранттардын жолдорун ачык кылып, аман эсен мекенине кайра консо. Өйдө бассаң бири-бириңе өбөк бол, ылдый жүрсөң кыргызыма жөлөк бол. Цинциннати, Агаяда болсоң да, ала тоодо кыргызыма керек бол. Ма ушинтип жыл жаңырып, кыш келип, жаңы жылда максат тилек бүт берип, ар бир үйдө той салтанат көп болуп, бул жылдагы өтүп кетер шаңга толуп деп. Ушундай мекендештер жакшынакай каалоо тилектерди чыгарып жатышат. Мекендештер, баарыңыздарга абдан чоң рахмат. Азыр могул жакта деген ар кайсы профессиядагы мекендештерге чыгарылганда ырлар бар экен. Азыр көбүнчө мекендештер тракта иштеп жатышат да. Анан тракта иштейм деген мекендештер, келе турган мекендештер абдан көп. Бир мекендешибиз жолдош экен, аты ушундай ыр саптарын арнаптыр. Ошону
окуйун дагы, чакан видеомду бүтүрөйүн дагы, эртең бүрсү күнү жыйынтыкты чыгаралы достор. Салам сага мекендештер, кандайсың? Чикагода көбү турак айдайсың. Ала тоодо сен аралап жүргөнсүп, чындыгында өз жериңдей жайлайсың. Нью-Йоркко товар ташып барасың, ошол жактың кере жутуп абасын. Чарчаганды алыс жолдо сезбестен конок болуп ал жакта да каласың. Филадельфия өтө жакшы шаарлардан тажабайсың, ага адам баргандан. Үлпөттөнүп өтө башка сезилип, эс аласың ошол жерге барган жан. Жүк жеткирип Синсинати шаарына, карабастан күздүн кыштын маалына, аманчылык жана ак жол каалаймын, штаттарда иштеп жүргөн баарыңа дейт. Ах, чиркин, кандай керемет. Ошон үчүн ушул ыр үчүн Америкада трак айдап жүргөн мекендештер ыраазычылыгыңарды билдирип, ушундай сиздерге жакшынакай ыр саптарын каалап жаткан мекендештерге кошом деген салымыңыздар болсо, жана мен айткан 917 544 42 54 номери аркылуу, бул менин номерим, Зеле аркылуу анча-мынча каражат которсоңуздар болот. $20 болобу, $50 болобу. Анан мага дагы өзүнчө сообщение жазып, учурашып, аты жөнүңүздөрдү айтып койсоңуздар, бир 2 күндөн кийин жыйынтык чыкканда сиздердин атыңыздарды атап туруп, ушул мекендештерге арнап, арасынан өзүбүз тандап, анан студент болобу, апабыз болобу, атабыз болобу, бир рахматыбызды айтып койсок, ай, жүрөгүбүз жылып калат эле. Дагы уланта бериңиздер достор, биз болсо ар бир ырды окуп, моокумданып, жыргап, лайктарды басып туралы. Кудай буйрса, 1-2 күндөн кийин, а может мен азыр Джорджия штатына бартам, Атланта шаарынын жанынан. Ошол жерден жолубузса эртең аяктан жүк алып, Агая штатынын Колумбус шаарына келгенде жыйынтыкты чыгарып туруп, анан сиздерге жакшынакай бир видеону тартуулайбыз. Анан мен акча каражатын жибергенден кийин мекендештер, может каалаган мекендештер болсо, баягы байгени алгандан кийин өзүлөрү чыгарган ырды өзүлөрү окуп, дагы бир жолу Америкада жашап жаткан биздин мигрант туугандарга каалоо тилегин айтып, чакан видео жиберсе, баардык баягы байгени утуп алган мекендештердин баардыгын жыйнап, монтаждап, жакшынакай дагы бир видео чыгарып коебуз. Ийгилик баарыңыздарга, чоң салам, аманчылык, жакшы туруңуздар. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар достор.